Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфир көрсөтүүсү үчүн баштамакчы. Студияда сиздер менен мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз кыргыз телевидениясынын 60 жылдыгына, тактап айтканда, биздин бүгүнкү көрүп аткан көгүлтүр экрандын ушул деңгээлине жетишине өз салымдарын кошкон биздин ардагер, аксакал агай эжелерибизге арналмакчы. Аны эмес, урматтуу теле көрүүчүлөр, уруксат берсеңиздер, сиздерди бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Рабига Алыбаева, эчебиз кыргыз телевидениясынын отличниги, жана ошондой эле биздин ардагер, кыргыз телевидениясынын ардагер, режиссер эжебиз. Студиябызга кош келиптирсиз, Рабига эже, саламатсызбы? Ошондой эле кыргыз журналистикасынын корифеи, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, ошондой эле көптөгөн автордук программалар менен баарыбызды, бизге окшогон журналист, жөн эле адамдарды туура багытка үндөп келген биздин ардактуу журналист агайыбыз Олжобай Токтосунов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз агай. Сиздерди көрүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Рахмат. Биринчи эле суроом ушул уруксат берсеңиз, Олжобай агай, эжебизден баштасак, Рабига эжебизден баштайлык. Рабига эже, ушу сизди биз жакшы билебиз, ушу режиссерлукка далайыбызды, бул кнопканы басыш керек, мындай ишти кылышыбыз керек деп тарбиялаган ардактуу биздин кыйын инсан эжелерибиз, режиссерлорубуздун бирисиз да. Качан ушул телевидениянын босогосун аттадыңыз эле, кайсы жылы, кантип? Ушул силердин биринчиден мен силердин студияга силерге рахмат айткым келет. Ушундай бизди эске алып, телевидениянын мындай тарыхын басып өткөн агай эжелерди алып келип, бул жака конокко чакырып атканыңарга аябай ыраазыбыз. Ушул жерге отуруп алып, өзүмдүн жаштыгымды эстетип атам. Себеби ушул жерде сиздердин планерка өтчү да. Кабинетте планерка, биздин летучкаларыбыз өтчү да. Керек болсо эмелерибиз турчу, декораторлорубуз турчу да. Анан кийин тигил студияда болсом, менин өмүрүм, жаштыгым өттү. Азыр калато 24-тө. Эркиндик бульварында менин издерим, жаштык издерим калды. Ушул жерде канча деген издер, канча деген адамдар менен иштешип, телевышканы мен өмүр бою кыялданган, бала кезинден анан жакшы көрүп кыялданган өзүм телевиденияда жаштыгым калды ушул жердечи. Азыр көрүп аласыз, толкунданып атам. Качан келдиңиз эле? Мен бул студияга негизинен мен аябай кыялкеч, ушундай бир кыял жандуу адам окшойм да. Таланттуу адам болсоңуз керек да, төрөлгөндө эле. Бай окууну бүтүп келип, анан кийин бияка шаарга келгенде эле биринчи бай эмеге тапшырдым. Техникумга тапшырып өтпөй калып, анан эмеге иштеп калдым. Бир техникалык эмеге иштеп калдым, иштеп калып, анан ушунча телевышканы көрүп алып ойлочумун. Ушул жака жетсем, кандай бактылуу адамдар ушул жерде иштейт деп. Акыры жетем деп ойлочумун да. Анан ушул кыялым менен мен ушул жерге келип, телевиденияга келип, анан кийин бир жолу кире албай кеттим да. Анан менин агам, Жакып Медетов жазуучу агам, ошого бир жолугуп алып айттым: "Байке, мен ушундай телевидениеде иштегим келет, журналист болгум келет келечекте. Сиз мага жардам бере аласызбы?" десем, "Ойго окуй, Балташка мен салып коем, бар" деди. Ошондуктан Балташ Кайпыч. Балташ Кайпыч агай. Ал убакта башкы режиссер. Анан келсем, Балташ Кайпыч ушундай бир мээримдүү, ушундай бир жакшы адам экен да. Анан мен кирип келгенде эле ушуну көзүнө бир ушундай эме көрүндүм окшойм. Анан кызым иштей аласыңбы деди. Иштейм агай деп. Анан кийин биринчи баштаганда эле мен ушу кайсы кесиптен баштадыңыз эле? Помощник режиссер. Режиссердун жардамчысы баштадым да. Жардамчысы. Жанагы студияда биз деген ал убакта эки жакта эки титр турчу. Раскадровка жасачубуз.
сүрөттөрдүн баарын чыгат. Ооба, эсимде. Аякта мындай деген эч кандай шарт эчтеке жок. Кайсы жылы эле ошол? 73-74 жылдары. Анан кийин раскадровка жасап, үстүнөн режиссер айтат. Биринчи камера ал тиги сүрөттү. Мисалы, Токонбаевдин сүрөтүн алып кой. Же болсо экинчи камера. Ушинтип эки эми турабыз, помощник турабыз да. Ал убакта бүт түз кетчи көрсөтүүлөрдүн баары. Ошондо ким эле сиздин режиссеруңуз? Ким менен биринчи жолу келип иштештиңиз? Чынында Балташ Кайыпович менен көп иштештим. Турсун Исаева деген эже бар болчу. Мен ал эжени дайыма неме кылам, эстейм. Ал эже мага көп мындай эме кылды, жардам берди да. Сен режиссер болгонго, ассистент болгонго да жардам берем деп көп ушу теленин сырларын Сиз анда мен деген таланттуу биздин режиссер ага эжелерибиздин колунан өткөн адам экенсиз да. Анан ошону айта кетсем, мен бактылуумун. Жолдой Кайыповду көрдүм. Маргарита Булатова, Балташ Кайыпович, Роза Рыскелдинова укмуш эжекеле аябагандайчы. Көп залкар адамдар менен иштештик да, аябагандай. Азыр залка агай эжелерибизге сөзсүз кайра кайрылып келебиз. Эми биздин корифей журналистикадагы агайыбызга суроо берсек да, сиз Олжобай эке. Корифей десеңиз асмандан секирип кетпей элеби? Чындык эле. Бул чындык эле. Чындык эле азыр баягы эки программаны жасап коюп көрсөтүн жасап коюп өзлөрүн жылдыз эскендер көп өтөт. Алардын астында сиздер эми корифей деп айтууга биздин укугубуз бар да. Кантип качан журналистикага келдиңиз? Эми мен негизи мына Рабига эже сыяктуу эле бала кезимден журналистиканы эңседим. Анан негизи ачык айтыш керек, радио телевидение деп ойлогон эмесмин. Мен газеталык журналист, мыкты журналист болгум келчү. Анан ал кезде баягы компартия бар эле, Совет өлкөсүнүн күчөп турган учуру. Азыр эми биз ар кандай себептерден улам баягы тескери жактарын эле көрүп атабыз. Албетте тескери жактары, репрессия жана башкалар болгон. Бирок ошол эле мезгилде Кыргыз сыяктуу тоодо жүргөн элди билимдүү кылгандыгы, айылгычтакты кургандыгы, инфраструктура бул көп. Ошонун ичинде, ошо мен ал кезде филология факультети деп коет, журналистика бөлүмүндө окуп жүргөндө ЦК КПСС деп Москвадан башкарчу эмес беле. Ошонун бир токтому чыгат. Улуттук республикаларда журналисттик кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо боюнча. Филология факультетинде окугандарды борбордук вуз деп аталат. 3 окуу жай: Москва, Ленинград, анан Урал деп коюп, Свердловский шаарды, Екатеринбург азыркы. Анан мага ошол 3-чү курсту бүткөндөн кийин Ленинград шаарынан окуу убактысы туш келди. Анан ал кезде орус, еврей, татар деген журналисттердин колуна түшүп, практиктердин да. Анан алар тим эле ыйлеп, камырда ыйлеп үйрөтүшөт экен. А мен эңсегеним ошол кезде Труд, Правда, Комсомольская правда, Известия дегендер бар эле да. Эми үчүн жалаң орус иштеш керек, улуттук кадрлар чыгыш керек деген маселе көтөрүлчү. Анан ошол гезиттерге кабарчы болуп, газетадан иштегим келчү. Анан бирок турмуш деген, жашоо деген, сен бирде ойлойсуң, жашоо бөлөк жакка түртөт дегендей, борбордук вузду бүтүрүп келгендерди а жылдары госплан деп койчу, мамлекеттик пландоо комитети. Ошолор бөлчү. Анан келсем эле, кайда мен орус гезиттен иштегим келип атат да. Ошон үчүн сиз орус тилдүү да журналист болуп эсептелет деп айтасыз. Эки тилде алып барасыз. Анан ошентсем эле эч кандай орун жок деди. Сени биз мамлекеттик телерадио комитетине жөнөтөбүз дегенде мен айттым, кечирип коюңуз дедим. Радио тележурналистиканын деген табияты бөлөк. Мен газета анда сен эмне бүткөн жок белең дешти. Бүткөм, жакшы эле бүткөм. Десем анан мына бир тууган тайкам бар эле, Раматылык шаарда жашачу, ошол айтты: Олжобай, сен билимди акылды өңдөнгөнүң менен баш деген иштейбиз энди деди. Азыркы күндө дейт, ошо 81-жылкы сөз. Радио телевидение ушунчалык алдыга кетип баратат деди. Заман телевиденияныкы болот. Бар ошо жерге иште деп. Анан 81-жылы сентябрь айынан баштап биринчи радиодон баштадым. Жаштардын үнү деген программа бар эле. Чындап эле баягы журналистиканы билсең, алдыга кетет экенсиң. Болгону техника менен иштей билүү, ар бир жанагы тармагы деп коебуз да, газетаныкы өзүнчө, радио теленики өзүнчө. Бирок маңыз бир. Адамдын образын ачышың керек, маселени көтөрө билишиң керек дегендей. Анан ошентип 81-жылы радио журналист болуп баштап ушу басоогону аттап калгам. Телевидение тармагына аттап калдыңыз. Телевидение тармагына
мен орто жолдон эми тагдыр деген ар түрдүү да. Москваны, Ленинградты бүтүп келдим да укпай койсом керек, башкача болсо керек жумуштан кеткенге. Аргасыз болгом 84-жылы. Анан кайра 87-жылы башка бир тармактарда иштеп жүрсөм. Мына айта кетишим керек, Абдысатаров деген агайыбыз бар, жакшы журналист. Ошол мени көрүп алды дагы, сен кайда жүрөсүң? Кел телевиденияга деп 87-жылы баа кезде Адави драмалык редакциясы болчу. Ошол жерге алып келген. Анан жанагы 88-жылы мына раматылык болуп кетти. Сөзсүз эстешибиз керек, Нуралы Турапов деген. Башкы режиссер болуп иштеп жүрдү. Башкы режиссер болду. Ошол экөөбүз жаш экенбиз. Экөөбүз бирибиз редактор, журналист, бирибиз режиссер болуп калдык. Жашпыз, элге көрүнүшүбүз керек. Биз иштей аларыбызды бирөөлөргө далилдешибиз керек. Анан 88-жылы ошол эле Абдысатаров сунуш кылып калды, көз караш деген программа ачкыла. Көркөм публицистикалык болсун, экөөң биргелешип жакшы иштейсиңер дегенде 88-жылы ошо көз караш программасы менен адам болуп кеттим десем болот. Айтсаңыз мынакей ушул көз карашты, андан тышкары сизди ушу көз караш менен таанылдыңыз. Чындыгында эле ал убакта биз ушу мектепти бүтүп аткан мезгил болчу. Актуалдуу маселелерди ошол мезгилде чындыгында эле көйгөйдү айтчу программа аз болчу да. Көйгөйдү чыгара турган. Кыйын болгон жокпу сизге ошо союз үчүн ушундай программаны чыгарыш? Мындай болду да. Өзүңүз билесиз, Горбачев бийликке келип калган 85-жылы. Анан гласность перестройка деп, анан керек болсо ошол Кыргызстан Компартиясы да кичине баягыдай күчкө салбай, эркиндикти акырын болсо да кое бере баштаган кез. Анан ошол кезде экинчи бир маселени айта кетким келет, ага чейин мына дикторлордун заманы болчу. Бүткүл планета боюнча анан 80-жылдары Рабига башталыптыр. Диктор эмес, алып баруучу алып барсын. Бирөөгө даярдап эмес, ал мазмунду билесиң да. Анан ошол тагдыр бизге туш келип калды дагы. Анан көз караш программасын ал эмне? Биздин коомубуздагы, жашообуздагы өтө көйгөйлүү маселелерди алып чыгуу. Мен ушул жерден раматылык ушу режиссерма анан Рабига жардамдашты. Мына жанымда отурган. Анан ошондо өлкөдө эмне деген маанилүү маселе болсо, мен 3-4 темасын эсиме калгандарды айтайын. Көп балалуу үй бүлөнүн жашоо турмушу, тоонун башында жайдыргычтыр жүргөн чабандардын жашоо турмушу, биздин жаштарыбыз кайда баратат, анан көп партиялуулук түзүлүш керек деп, анан партия деген эмне, кайда баратат, өлкөнүн түзүлүшү, улуттук тилибиз эмне болуп кетти, эгер ушинтип отурсак. Ошол мезгилде тил маселесин көтөрүптүрсүз. 88-жылы январь айында чыкты. Анан кызык болот экен. Анан баягы белгилүү болуп баштагандыкты бир нерседен улам билсе болот экен. Азыр журналист болуп турган Жаннат Токтосунов деген кызым менен ал кичинекей, анан жетелеп келатып, жолдошум менен көчөдөн келатсам, мынтип көргөзө башташты да. Анан көнө баштадым. Могу жигит эфирдеги баягы көз караштыкы депчи. Демек мен баягы бул чыгармачылыкта негизи мынтип айтып коюшат. Мука бир адамга керек болсо бир эле чыгарма жетет депчи. Ооба. Мен тагдырыма ушу көз караш жетти. Андан кийин экинчи, үчүнчү этаптар болду дегендейчи. Анан мен ушул жерден жана Нуралы Тураповго ыраазы болгонум, ал ошо ада сезе билген экен дагы, сөзсүз түрдө режиссура деп коет. Ооба. Ошону ал мыктылап жасап берди да. Мына Рабига желер болуп. Телевидение бул визуалдуу искусство. Башын кандай башташ керек? Башын кантип башташ керек программаны. Ортолорун кантип бириктирип кетиш, анан аягын кантип бүтүрүш керек. Ал киши деген Нуралы агайыбызды эскерип кетсек жакшы болот. Ал киши деген өзү театралдык билими бар адам да. Мыскыл тамашада иштейди Нуралы. Нуралы менен сиздин бактыңыз чоң экен да ошо. Анан тамекини жоготкула деген программа иштеп калдык. Тошко барып алып тамекини жоготкула десек артыбыздан түшөт. Тамеки бизге акчап келет. Бирок боюнда бар келиндер, жаш балдар иштеп атат да, ден соолукту талкалап атат да. Ана жерден тартып келип экинчи бөлүксө баягы аралаштырып кызыктуу кылыш керек да. Анда ПТС өзүңүз билесиз. Анан ошону Ала Тоо кинотеатрынын жанына коюп коебуз дагы, бирин-экин врач чакырабыз, анан алар аз да. Анан Рабига эжеге айтабыз, эже киши аз болуп атат, эмне кылабыз десе. Азыр кое тургула дейт дагы, кетет да, бир маалда карасаң 50-60 кишини топтоп келет. Анан көчөдөгү ток-шоу экен да кезде азыр ойлосоң. Ошол убакта эле ток-шоу. Ошолордун арасынан укмуш курчойлорду айтышат. Эмнеге момундай, эмнеге тигинтпейсиңер, талаша кетишет. Анан ошондой программаны эл көрөт экен да. Албетте. Анан ошондон кийин
ошол бактыбызды көз караш программасы ачып кетти десем болот. Жакшы. Ошондой жакшы көрсөтүүлөрдүн мындай сакталып калбаганы өтө өкүнүчтүү да. Биз агесте азыр бирин экини таап кайра жоготуп эле жүрөбүз. Биз деген баягы кыргыз экенбиз да, немис болсок тыпыйтып катып. Азыркы жаштар да тыпыйтып катышат. Анан биз 50дөн өткөндөн кийин программаларды топтоп калдык да. Бир топтору ошо жок болуп кетти да. Эсенбек, Маданбек экөөбүз жүрөктө калган ырлар деген программа жасадык да. Ал программада Гүлмайра Момушева мына азыр немес тагдыры татаал деп маселе болуп атат. Зейнеп Шакеева иш кылып баягы мен деген баягы илгерки эмелердин баарын 60-70-80 жылкы тарттым менчи. Ошолордун бирөөсү да калбай кетти да. Кээрлер бүт калбай кетти. Бизде кыргыз телевидениесинин архив бар эмес беле? Ал жерге сакталбай калды. Жок, эми алтын фонд деп баарын сактоо мүмкүн эмес. Жанагы мына көрүп калдыңыз сиз деле Бабинага тарта. Экеле күндөн кийин келчи өчүртүгүнүңдү программа тартканда кетип атабыз. Же болсо ана ВХС менен иштеп калып келесиздер. ВХСта кийин келбеди. Ал да жок болду. Ал кийин келди. Биз ошондой этаптарды басып өттүк да. Биринчи жанагы узкий пленкалар менен открестовка жасап, кечки отуруп ошолорду монтажер менен отурчубуз. Өзүбүз келип мындай эмелерди көтөрүп келчүбүз. Политикалардан толтура китептердин баары көтөрүп алып келчүбүз. Сиз Рабига эже эстесеңиз, сиз кайсыл программаны, кайсыл көрсөтүүлөрдү жасаганда жүрөгүңүзгө жакын болуп, кайсыл журналисттер менен иштешкенде эсиңизде калган жакшы учурлар болду? Сатарыч менен иштедим. Ал киши азыр Манас Түрк университетинде декан. Сатарыч менен иштедим. Көбүн эле адабий багытта программалар жасап турбайсызбы? Анан көбүндө ассистенттик кылып, Балташкаевичке ассистенттик кылчумун. Кийин Бөөк сенин жомогуң деген программада. Аны баарыбыз ошо менен чыгып Бөөк сенин жомогуң. Бөөк сенин жомогунда көп жыл иштедим, аябайчы. Аниса Кулматова экөөбүз иштедик да. Андан кийин Мыскыл тамашада иштедим, Бейсимбек Мамбетакунуштар менен иштедим, Асанбек Иманбаевичтер менен иштедим. Көп мындай чоң долбоорлорду. Анан өзүмдүн Раматылык Бөкөнбай Буркеев агама ошо чоң долбоорлорго токтолуп кетсек да, мына сиз айтып өттүңүз сөзүнүн башында ушул Манас миңде иштедим эле режиссер болуп деп. Ушу Раматылык биздин аксакалыбыз Бөкөнбай Буркеев мененчи. Ошол күнгө токтолуп кетсек, ал жерде эмне программалар жасадыңыздар эле? Азыр айтайын дегенимчи, мен өзүмдүн Бөкөнбай байкеге бир мага долбоор сунуштады да. Эме деген Бирдин сынагы деген автордук программа. Ошол программам 3 жыл өмүр сүрдү. Бирок мен аны өзүм архивге сактап жүрөм. Мен деген көз өтүп кеткендер да бар. Мен деген кишилердин баары бар да. Мен ал бирок эмеде ВХСта бирок сактап жүрөм. Диске салып, эме кылып сактап жүрөм. Аны жана айтып атпайсыңбы? Манас миң. 1995-жылы Манас миң чында Кыргызстан эмес дүйнөнү дүңгүрөттү да. Болот Бейшеналиев режиссерлук кылды. Болот Шамшиев. Болот Шамшиев. Тамара Эжеке барды ал жерге, Адахан Мадумаровтар барды, Бөкөнбай байке, Баратбай Аракеевтер, көп режиссерлор, көп эмелер. Журналисттер барды. Биздин жетекчибиз Абдламит Матисак болчу да. Ал жетекчи аябай кандай бизге шарт түзүп берип, ошол Манас миңде бүт программаларыбызга шарт түзүп берди. Ырыс Айманбетова экөөбүз Түнкү айыл деген программаны жасап, бүгүн жасап бүтүп жөнөтүп аттык улам. Кайра эфирден кетиш үчүн. 95-жыл. 95-жылы. Ал убакта Япониядан, Кытайдан, эми бүт өлкөлөрдөн коноктор келишти да. Көчмөндөргө эле тете болду. Манас миңчи аябай мындай укмуштуудай болду, тим белечи. Аябай кандай мындай менде эмелер калды да, архивдер калды ошо. Сакталган боюнча калды. Жакшы, биз кап келип берсеңиз, мынакей биз телекөрүүчүлөргө да кызык болуп атат болуш керек, сөзсүз түрдө эфирден берүүгө даярбыз да. Ошо көрсөтүүлөрүңүздөрдү ушул биздин 60 жылдыкка арнап, атайын бир рубрика ачып коюп, сиздердин ошо сиздин программаңыздар болсо, сиздин ушу чоң көрсөтүүлөрүңүздөр болсо, эфирден берүүгө биз даярбыз. Олжобай байке, андан тышкары сизди ошо бизден кийинки муундар ушу заманада алып баруучу катары көп билип калышты да.
Себеби мен эки тилдүү деп айтып атканымдын себеби ошол убакта Тамара эженин убагы болуш керек эле. Сиз кыргызча дагы алып барчысыз, кээ бир учурларда орусча интервьюларды алып барып, орусчада да студияда маек курчусуз да. Ошо мезгилде токтолуп кетсек да, заманага кандайча келдиңиз? Бул эми ошол кезде баягы башка өлкөлөрдө таңкы программалар ачылып, анан бул керек экендиги далилдене баштады да. Анан кийин ага чейин мына Адахан Мадумаров менен Роза Гачиевалар алып барган 45 күндөн кийин бирок тилекке каршы жабылып калды. Андан бир топ убакыт өтүп кетти. Жана айтып аткан Абдыламит Мурзаевич Матисаков жетекчи, анан чакырып алып, анан бизди чакырып алып айтты да, таңкы программа ачыш керек. Анан ошол таңкы программаны ачканда мен жеке өзүм айттым, Абдыламит Мурзаевич, мен кечки эфирдин адамымын. Таңкы болбойт деди эле, жок деди. Журналисттер профессионал болуш керек, универсал болуш керек. Деп анан Кадыр Кошалиев, Динара Кудуранова, Тамара Валиева, Алмаз Абдыраевтар болуп ачтык. Анан бир аз өткөндөн кийин Тамара Хусейновна Жаманбаева жетекчи болуп келди. Мен өткөндө да айттым эле, азыр да айта кетейин, мыкты менеджер өзүңүз билесиз. Программанын баарын алдыга сүрөгөнгө, уюштурууга көп жардам берди. Алгачкы күндөрү абдан кыйналдык, техниканын жетишпегендиктен. Ушул жерден чыкчубуз. Анан күнү түнү иштеп атып чыктык дагы. Анан таңкы программа бат эле элге сиңди. Элге сиңди дагы. Анан а кезде эми азыр айтышат, силер оор кылып жазачысыңар деп. Көрсө деген бул мыйзам эмес экен да, сөзсүз эле жеңил желпи деп. Мына мен көптөгөн телеканалдарды карайм, Москвада Звезда деген телеканал бар. Таңкы программа укмуш дүйнөлүк проблемаларды алып чыгат, өздөрүнүн көрүүчүлөрүн аябай көп топтоп алды. Аудиториясы. Демек бу жерде мындай канон жок да. Кандай кылып жаза? Биз анан ошондой кылып жазадык. Анан орусча жаза ала дегенде социологиялык иликтөө деген 6-күн сайын кеткен жетекчилер келет. Губернаторлар, министрлер, кээде премьер-министр келчү. Анан ошондой учурда, айрым учурда эми Кудуранова, Валиевалар болуп орусча, мен кыргызча болуп алып барып жүрүп, айрым учурларда мен орусчасында, кыргызчасындагы алып барып жүрдүм да. Анан ошондой учурларда өзгөчө мен телевидениянын күчүн билчүмүн. Суроо аябай көп келет. Мисалы үчүн ички иштер министри чыкса, суроо аябай көп да. Анан ошол кээ бир карапайым адамдар эч качан министрге кире албайт, көйгөйлөрүн айта албайт. Туура. Эфир аркылуу мен бир жолку эсимде 50-60 маселе чечилди. Эфир менен чечилет. Себеби жетекчи деген билет экен да. Миллиондогон адам көрдү. Аны укту. Ага кайдыгер болбойт экен да. Аны сөзсүз түрдө маселелер чечилип, бизге канчалаган рахматтарды айтты. Ооба, ал убакта замана. Ошол кезде замана. Анан эми замананы мен дагы экинчиси мындай деп коем. Бул баягы журналисттердин да, режиссерлордун дагы мектеби болду. Канчалаган биздин кесиптештерибиз ошо замана программасы аркылуу өтүп, өздөрүн журналист катары, алып баруучу катары, мыкты режиссер катары табышты. Бир топтору башка каналдарга кетишти, башка программаларга кетишти, мыктылардан болду. Демек, мына бүгүнкү күндө дагы ошо такшалып. Бүгүнкү күндө эми таңкы замана программасы алдыңкы катарда турат. Бир топ мыктылары бар. Бизден аларга татаалыраак, анткени аларда конкуренттер көбөйдү. Абдан чоң. Телеканал. Мына сиздердин да жаныбызда турбайбы таңкы канал. Негизи эле мынакей сиз жакшы сөздү айтып өттүңүз да азыр. Ошо конкуренция депчи. Биз азыр мынакей кыргыз телевидениесинин 60 жылдыгы деп эскерип атабыз да. Бүгүнкү күндөгү биздин сиздердин оюңузча да биздин каалайбызбы, каалабайбызбы кыргыз телевидениеси монополист деп койсок болот. Кыргыз телевидениеси азыркы биринчи биздин каналыбызда деңгээли канчалык деңгээлде деп ойлойсуз журналистикада да? Мен мынтип айтар элем. Кыргыз телевидениясы чындыгында эле өтө түптүү, өзүңүз иштедиңиз, биз иштедик дегендей техникалык мүмкүнчүлүгү өтө жогору, мыкты программалары сөзсүз бар. Бар. Кечиресиз, бизде байланышта телегөрүүчү бар экен, уруксат берсеңиздер кабыл алып коюп, андай маек улантсак. Саламатсыз, урматтуу телегөрүүчү, сизди угуп атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Ой пикириңизче сурооңуз болсо бере берсеңиз болот. Сыналгыдан киши алысыраак турсаңыз. Угуп атабыз.
байланыш бузулуп атат окшойт. Үнү кулбай калды. Техника деген техника деп коесуз. Сиздер туура түшүнөсүздөр, урматтуу телекөрүүчү, кечиресиз. Эскертейин, кызуу маек болот. Мен чындыгында эле унутуп калыптырмын, айтам деп. Биз түз эфирдебиз. 67-01-91 сандарын терип байланышка чыксаңыздар болот да. Мынакей сиз жакшы сөздөрдү айтып атасыздар да. Чындыгында кыргыз телевидениесине баарыбыз өсүп чоңойдук. Кыргыз телевидениеси бул мектеп, баарыбыз экинчиси булар сөзсүз түрдө башка телеканалдарга үлгү болуш керек, үлгү болчу программалар бар. Бирок баягы кой аксагы менен миңдеп коет. Кээде каап ушундан көрө мындай суроону берсе болот эле, мындай кылып программа жасаса болот эле деген маселелер жок эмес. Сен баягы кесипкө көтөр айтып атасыз. Дагы бир жолу аракет кылып атат окшойт. Телекөрүүчүбүз саламатсызбы, угуп атабыз сизди, урматтуу телекөрүүчү. Мен ушу келген конокторго кабыл айтайын деп элечипмин эле. Ушу конокторго айтат элем, ушу жарым кылымдан ашуун убакытты артка калып турган кыргыз телевидениесинде сиздерди өзүңүздөр калып ушу бүгүнкү журналистиканын калыпташууна салыңыздарчы. Мен бүгүнкү күндө ушу журналистика тармагында студентмин. Сиздерге ушу бекемден соолук каалайм. Ар дайым ушу эмгегиңиздер эл тарабынан унутулбай иштелип турсун. Анан ушу жана жогоруда айтып өттүңүздөрбү, биз дагы ушу кыялданып туруп келип калдык депчи. Мен да ушу азыр кыялданып жүргөн учурум, анан жаңы өсүп келаткан журналисттерге, жаш журналисттерге кандай кеңештериңизди беретиңиздер сиздерге дейт. Рахмат сурооңузга, жакшы тилек, каалоо тилек айтып кетти. Ден соолукта болуңуздар деп, андан тышкары бүгүнкү күндөгү журналист болом деген, телевидениеде иштейм деген адамдарга кандай ой пикириңиздерди айтып кетет элеңиздер деп. Сизден баштасак. Негизи ким мындай тилек койсо, талаптанса, ушул максатына жетет деп ойлойм да. Менин оюм ушундай, Олжобай. Анан дагы бир нерсени, бул жана сиз берген суроого телекөрүүчүбүздүкү дагы үндөшүп кетти. Мен мындай деп айтар элем. Бүгүнкү күндө азыркы жаштарга кандай баа бересиз деген суроо көп берилет да. Ооба. Мен мындай деп айтам. Албетте, биринчи кезекте мен азыркы жаштардын техниканы, технологияны мыкты өздөштүргөндүктөрүн баалайм. Анткени биз операторго тарттырып, монтаж дегенди атайын киши жасаганды булар бүт баары өздөрү жасай алат. Экинчиден, компьютердин мүмкүнчүлүктөрүн укмуш пайдалана алышат. Мен буларга дайым ушуну каалайм, бир эле нерсени каалап кетем. Ушуга бир журналисттикти да кошуп коюшса. Журналисттик деген эмне? Тамашалап, чындап айтканда, биринчи кезекте эмне теманы алды, эмне идеяны көтөрдү, аны кантип ачыш керек деген маселеге көңүл бурса, жанагы мүмкүнчүлүктөрү андан да ачылат түшмөк. Тилекке каршы ушу көп эле телеканалдарда ушу маселе кичине солгундап кеткендей. Баягы такыр жок эмес, бар. Бирок азайып бараткандай. Бир топ тоору журналист катары дагы профессионал болсо деген тилек. Кечиресиз, дагы бизде байланышта телекөрүүчү бар экен. Саламатсызбы, угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчү, сизди. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз. Сүйлөй бериңиз, сиз түз байланыштасыз. Сыналгыдан кийин алысыраак болуңуз. Сизге байке, сизге суроо берейин дедим эле, сизге байке. Мен телевиденияга барайын десем, айтышат да. Оңой менен киргизбейт, бере турган суроогуңду бере албайсың, ал үчүн аякта жакшы таанышың болуш керек деп. Ошону кандай кылыш керек? Кандай кылып барып суроо берсем? Сиз кесибиңиз боюнча кимсиз? Журналистикада окуйсузбу? Кайрылайын. Мен мисалы үчүн ушу суроону эже сиз да жооп бериңиз. Мен кичине башын баштап берейин, кечирип коюңуз. Мен жанагы балдарды окутуп жүрөм. Кээде андан сырткары баягы кесиби бөлөктөрдү да окутам. Негизи журналист деген жүрөгү менен журналист болуш керек. Кээ бирлери жөн гана диплом бар, өзү журналист эмес, аны сиз экөөбүз жакшы билебиз. Анан телевиденияга кирип кетиш кыйын, акча бериш керек, таанышың болуш керек дегендерге мен мынтип айтам. Ушунча жыл телевиденияда иштедим. Же мен тааныш пайдаланып, же акча пайдаланып көргөн эмесмин. Баарыбыз эле, үчөөбүз. Бир тобуна башкы редактор болуп иштеп жүрдүм, болбосо авторитетке салып дегендей, мына могу жаш жарайт экен деп жетекчилерге сунуш кылып жүрдүм дегендейчи. Эгерде сизде чындап эле теледе мүмкүнчүлүк болсо, мыкты алып баруучу боло алсаңыз, же болбосо эфирди жасай алса, кастинг деген Кудайдын куттуу күнүндө өтүп атат. Мен азыр кызматташып жүргөн Пирамида каналында таңкы алып баруучуга жана таңкы
кабарчыларга кастинг өтүп атат. Сиздерден дайыма угуп калам. Бизден дагы. Дайыма жаш журналисттер керек. Сиз ошолорго катышыңыз, эч кандай тааныштын кереги жок. Мен айтар элем, эгерде мыкты экен, сиз журналистиканы бүттүңүзбү жокпу, ал экинчи маселе. А эгерде ошону алып баруучу катары көрсөтө алсаңыз, же болбосо бир жакшы долбоорду мына момундай кылып ийгиликтүү жасап кете алам десе, сиз менен макул болот болуш керек, дайыма эшик ачык болот. Туура. Сиз кошумчалап кете аласызбы? Мен дагы ойлойм ошо мына Олжобай айтып атпайбы? Өткөндө Олжобай айтып атат, ушундай окутуп атам деп. Олжобайдын курсуна барып катышса болот. Кимдерди окутуп атасыздар? Кайсыл жерде? Мен мисалы үчүн 4-5 жыл болду. Мен кайсыл кесипте окуп атканын карабайм. Жашы 12 жаштан 80 жашка чейин деп тамашалайм. Эми көпчүлүгү студенттер келет ар кайсы окуу жайлардан. Аларды мен негизинен кантип алып баруучу болуш керек деп практикалык жактан үйрөтөм да кастингтерге жөнөтөм. Анан ошол жерде мен сыймыктануу менен айта кетчү, бир топтор эфирлерди иштешти. Жакшы. Бир топ эфирлерге даярданып жүрөт. Анан үчүнчүдөн бул мындай эфир алып бара билгендигиң, кыргызча тартынбай сүйлөй билгендигиң жашооңо да жардам берет экендигин билип атышат. Себеби биздин жашообуз азыр коммуникация. Сүйлөшүү жолу менен маселе чечебиз. Сүйлөшүп өзүбүздү көрсөтө алабыз, ошол жагынан мына дайыма мына эртең окуу болот дегендей. Анан мен дагы бир аргумент KG деген жакшы бир сайт бар. Ошону менен дагы мен кызматташып атам. Алардын телевидениясындагы жана интернет телевидениясын ачканга аракеттенип, мына эртең бизде окуп аткандарга кастинг өткөрөбүз өзүбүз. Жакшы. Демек кыска программаларды, кызыктуу программаларды, көйгөйлөрдү көрсөткөндөрдү 2 мүнөт, 3 мүнөт. YouTube деген Кудай берип койгон бекер канал жатат. Азыр деген көпчүлүк интернетте отурат. Демек ошондой мүмкүнчүлүктөр болот демекчимин. Акырындап мынакей азыркы иштериңизге келип токтолдук. Мынакей Олжобай экенин билдик да. Азыр эмне менен алектенип жатканын. Мага сиздики кызык болуп атат да. Ушул жерден мен билем, сиз ушу кыргыз телевидениясынын ардагерлерине, кыргыз телевидениясына эмгегин сиңирип кеткен биздин эже агаларыбызга арнап атайын китеп чыгаргансыз да. Ошо китепке токтоло кетсеңиз, качан чыкты эле? Бул китеп убакыт ушунчалык отурган куш экен. Көз ачып жумганча 10 жыл өтүп кеттир. Андан бери жаңылар пайда болду. Ооба. Мен телевидениянын 50 жылдыгы деп ошо биздин Карлыгаштардан Балташкаев, Амантай Ниязалиевич, Орузбек Чолпонкулов, толгон Латипа Халендерова, эми толгон кишилердин баарын жазып чыккам да. Ар бирин өздөрүнчө токтолуп, өмүр жолдорун, жасаган иштерин. Энциклопедия да? Энциклопедия. Болот Макетаев мына. 60 жылдык эмне андай китеп чыгарган жоксуз? Анан кийин ошентип жазып, камданып жүрөт го эже. Айтымына караганда. Бүтүп үйдө отурсам, мынтип көз ачып 10 жыл өтүп кетти. 10 жыл өтүп кетти. Эми өткөндө Олжобай экөө спутникте отуруп мен айттым, мен 60 жылдыкка жазып атам. Жакшы. Кошул жардамдаштайт, мен дагы видеолорду беришип. Баарыбыз жардамдашууга даярбыз. Кээ бир адамдарды унутуп кетип калышыбыз мүмкүн, кошумчалап. Бирок неме ошол кетпей калгандарды кошуп атам да. Ошол китепке кирбей калгандарды кайра мен кирбей калыптырмын. Ошону киргизем дейсиз. Кирбей калыптырсыз. Ооба. Ошолорду анан кийин Олжобай экөөбүз сүйлөштүк. Бир жаңы долбоор боюнча сүйлөштүк экөөбүз, китеп боюнча да. Чыгармачылык бир жакшы эме жасайлы депчи. Фильм сыяктуу жасайлы деп сүйлөштүк. Эмеде Рабига эже, мен сизди баягы жашыңызды сурабай эле коеюн, бирок байке айтып аткандай эле баягы интернет булактарында активдүү отурган адамдардын катарынан билем да. Дайыма өзүңүздүн сүрөттөрүңүздөрдү жүктөп турасыз. Дайыма каякта көрөй иш аракеттер менен баягы чуркап жүргөн той эмес, тойдон бөлөгүн айткым келип атат. Фейсбуктун жылдызы эже. Ошондон улам сурап атам да, эмне менен алектенип жүрөсүз бүгүн? Кандайдыр бир бөлөк долбоорлор менен иштеп атасызбы? Чыгармачылык тарапта да? Азыр мен чыгармачылыгым боюнча китеп жазып атам. Өзүңүз жазуучу да болуп жүрөсүз. Акын, жакшы акын. Жастар союзунун мүчөсүмүн, анан кийин
азыр дагы телевидениеден кол үзүп кетпей, ардагерлер менен, ардагерлердин коомдук иштеринен иштеп атам. Өзүмдүн редакцияма барып, өзүмдүн редакциямда. Сиздердин редакция маданият каналы болуп калды Маданият каналында. Менимче кандайдыр ал жактан кетип калыш, кол үзүш мен үчүн билбейм. Кыйын. Баарыбызга эле ошо мен сиздерге кошулуп кеттем, мына биз деле орто муун болуп баратабыз. Сиздер түшүнүп эле турабыз да, сиздер эч качан кол үзбөшүңүздөр керек. Биздин эшигибиз дайыма ачык да, Олжобай эке, сизден эже биздин режиссер кыздарга, балдарга келип ошо режиссердук сабак өтүп кетсеңиздер. Сиздер келип биздин журналистикага, сиздин мыкты журналист экениңизди баарыбыз билебиз. Сөзсүз баягы. Келип бизге баягы сабак өтүп кетсеңиздер. Ошо эле публицистика жагы азыр аксап атат, журналистикада байкап атабыз, абдан аксап аткан. Көтөрүлбөгөн тема көп. Мен окутуп аткандарыма мынтип айтам да, силер баарың эле шоу бизнес болуп кетесиңерби? Же аны толук ача албай атсаңар. Тема деген аябай көп. Мисалы жаштар темасы. Айылдагы жаштардын, айылдагы келиндердин турмушун көрсөткүлөчү. Жумушу жок баламы кучактап отурган. Же болбосо биздин жашообуз кайда баратканын көрсөткүлө деп сунуш кылам. Алар сунушту жакшы кабыл алып жүрүшөт. Сиз эже ушул кыргыз телевидениесине сиздерди чакырып, кандайдыр бир азыркы заманбап тил менен айтканда мастер-класс деп коет балкы, өтүп атасыздар. Олжобай экени билебиз. Анда-санда келип чакырылып атат, келип өтүп атат. Анткени сиздердин үйрөтчү нерсеңиздер абдан көп да. Ошол эле кыргыз телевидениесинин тарыхы боюнча кандайдыр бир ошол эле Бабина эмне экенин биздин жаштар унутту, аны билбейт дагы. Ошол эле БХС эмне экенин билишпейт. Ушул багытта бир өзүңүзчө бир иштерди алып барбайсызбы? Азыркы жаштар кыйын. Бизден акыл сурабайт. Азыркы жаштар эч качан кийин. Бирок сиздин тажрыйбаңыз баары бир керек болот эже. Негизиненчи биз ошо жаштарыбыз ыймандуу болуп эле баягы алдыбыздан жолукканда саламдашып, ушундай бир эмеге урмат сый көрсөтүп турса деп эле тилек кылам менчи. Мына бизден кийинки муун мына силерди сыйлап, урматтап, эже деп дайыма эме кылып турасыңар. Мен ошого ыраазымын да. Анан мен ушул жерден бирдеке кошумчалап кетким келип атат. Рабига эженин ыр китебин биринчи көргөндө мен таң калгам. Сиз баары бир дедим, акындыгыңыз өтө күчтүү экен дедим. Көп жыл мурун кийин ошонусун жазып жүрөт. Анан башка эч ким кылбаган эмгекти кылды да бул киши. Жанагы ошол кыргыз телевидения радиосунун да коштуңуз го, Телерадио. Ошол адамдардын ким экендигин энциклопедия кылып көрсөтүп койду. Мен керек болсо жанагы студенттер менен иштешип жүрөм да, ошолор сурап калышат. Себеби дегенде кыргыз телевидениясынын радиосунун өсүп өнүгүшү боюнча китептер бар, бирок алар өтө аз. Изилдөө ушунчалык керек болуп жатат. Ошон үчүн мына мен сунуш кылып кайра толуктаңыз. Кирбей калгандарды кайра киргизиңиз. Мен студенттер менен иштешип атам. Ушундай китеп бар десем, алалы, эжеде барбы экен деп сурап атышат. Ошондой маселелерди сөзсүз түрдө айтыш керек. Өрчүндө өтүшүңүз керек анда. Ушул иш менен да бир алектениш керек да, чындыгынан да. Муну сиздер алектенбесеңиздер, жаштар чындыгынан буга азыр тажрыйбасы менен акылы жете бербейт да. Сиздер өзүңүздөр айтып өткөн, мына бүгүн эскербегенде кимди эскеребиз? Ошол эле Нуралы агайыбызды. Ошол эле Балташкаев, Шамантай Незалиев, канчалагандар өтүп кетти. Корифейлер менен иштештиңиздер. Мисалы үчүн ушул жерден сөзсүз айта кетким келип атат. Замана программасын ачканда Эмил Догдуров деген мыкты оператор агайыбыз. Ал кишини жазган мен. Мен аны менен өтө көп эфирге чыгып калсам, мисалы үчүн жанагы тартыш үчүн оператор катары барганда, ал мага керек болсо режиссердук идеяны берип туруп, аябай интеллигент, момундай кылып тартыш керек, тигинтиш керек деп канчаларды жасап берди. А биз баягы Расул Гамзатов айткандай, өтүп кеткен адамдарды сөзсүз эстешибиз керек. Алар ошолор мына бүгүн 60 жылдыгын бүгүн эртең белгилей турган кыргыз телевидениясын түптөп кетишти. Мыкты үлгү көрсөтүп кетишти. Мен азыркы жаштарга деп жана суроо берип калдыңыз мука. Ошолорго айтмакмын, сиздер мурдакыларды сакталып калган алтын фонд деген бар. Ошондо эмне деген программалар жазалыптыр. Кандай жазалыптыр. Режиссер кантип иштептир, автор кантип иштептир деп уялбай этпей эле карап үйрөнүш керек. Кээ бир жаштарда мындай ой бар экенин билем, ал туура эмес деп айтып, аларга башкача эскинин баары эле тескери болчу, алар билчү эмес деген ойлорду айтып калышат. Ал эч качан андай эмес. Мен аларга мынтип жооп берем. Лев Толстой качан жазды эле Согуш жана тынчтыгын. Ал дагы далай кылым мыкты китеп бойдон калат. Чыгармачылык деген бүгүнкү, эртеңки, кечээки деген болбойт.
чыгармачылыкта же мыкты чыгарма жаратасың, же начар жаратып саласың. Болгон ушул. Туура айтасыз. Болбосо 500 жыл мурунку Шекспирдикин эмнеге коебуз? Телевидение баягы театрда эле да. Ооба. Өзүнүн нугу бар, өзүнүн ыкмасы бар. Ооба. Бул баягы кирпичтей эле кала берет, эч качан өзгөрүлбөйт. Чыгармачылыкка чек жок. Чек жок. Туура айтасыз. Мурат. Сиз убактыбыз азайып Мурат, атат, сиздин сөзүңүз. ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Жаншанбай экен, биз айтып кетсек ким Айтып кеттиңиз. Ооба. Сөзсүз түрдө бүгүн Көпчүлүк адамдар өтүп кетишти. Алар кимес кирет, жаштар тааныбайт. Мына ошону китептерин кайра күчөтүп таратыңыз деп ошон үчүн айтып атам. Адамдарды айтып, биз эскерип жаштарга таанытпасак, алардын басып өткөн өмүр жолун биз айтпасак эч ким айтпайт. Ооба. Биздин басып өткөн өмүр жолду кимдер айтат билбейм. Аны биз айтабыз. Силер айткыла. Өзүңүздөр тирүүдө деле айтып атабыз. Кудай буйруса көп жашаңыздар. Далай кыла турган эмгектериңиздер көп. Сиздерден биз ала турган, тажрыйба ала турган көп биздин да иштерибиз бар. Ошон үчүн дагы бир жолу эскертип өтөйүн Олжобай айке. Эже Рабига эже, кандайдыр бир чоң долбоорлоруңуздар болсо алып келип берсеңиздер. Биз эфирден көргөзүүгө даярбыз. Баягы кандайдыр бир чет эл Демек мен жанагы сиздин сөзүңүздөн кармап, менде окуучуларым көп деп атпаймынбы? Ошолорду сиздерге практикага жөнөтүп, айрымдарын долбоорлор менен жөнөткөнгө убада беребиз. Сөзсүз, анткени биз менен азыр Ырыс эже жакшы иштешип атат. Тыгыз Ырыс эженин 90-жылдары тартылган ыргесе программаларын биз көргөзүп атабыз. Ырыс эжеде бар экен. Алып келип берсеңиздер көргөзүүгө даярбыз. Мурат, мен сиздер менен сиз алып келип берсеңиз жакшы болот эле да. Сиздин ушу журналистикада, публицистика тармагында ошол эле көз караш программаңыз алып келип берсеңиздер, бүгүнкү биздин журналисттерге эфирден көрүшүп, мындай ыкмалар бар экен. Ушинтип жазыш керек экен дегенгечи, бул телевидение визуалдык. Мурат, эч кимде жок архивдер бар менде. Алып келип бериңиз. Эфирден убада бериңиз, алып келебиз, биз биринчи көргөзөбүз. Кеңеш Кожомкулов деген ырчы болгон. Убагында укмуш популярдуу болгон. Ал эми долондурдаганда эми укмуш эми. Убактыбыз өтө тар болуп атат. Сиздер менен колдон келсе дагы бир саат сүйлөшүүгө даярмын. Кудай буйруса, эфирибиз узун, дагы далай жолу ушул көгүлтүр экран аркылуу сиздерди көрүп туралык. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сиздерди көрүп аткан жалпы анан жалпы ушу СТВ каналын көрүп отурган көрөрмандарга мен биринчи кезекте ушу мамлекетибиз биринчиден ар кандай олку солку болбой эмгектенип, баарыбыз кайсы тармакта болбосун эмгектенип алдыга кетишти каалайт элем. Ал эми телевидение болсо мына башы 60 жыл болуп калгандагы мыкты телеканалдар пайда болуп келатат. Ошолордун баары сиздерге кызмат кыла берет демекчимин. Рахмат. Мен дагы элиме тынчтык каалайм, бейпилдик каалайм. Анан мына бүт кесиптештеримди 60 жылдык майрам менен куттуктайм. Кудай буйруса жакшы тосуп алалы. Биздин телевидение аябай даярданып атат. Биз ушундай толкундануу менен күтүп атабыз. Ошол жакшы болсун. Алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге келгениңиздерге сиздерге урматтуу ардагерлер чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мына азыр дагы бизге журналистиканы, сиз режиссураны окутууга даярсыздар. Дайыма ушундай ден соолукта, ушундай күч менен жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Жашооңуздарда жакшылык курчасын, амандыкта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.